Саламатсыңарбы жалпы 4-А классынын окуучулары. Кезектеги математика сабагыбызды баштайлы балдар. Математик балдарбыз, эсептөөдөн талбайбыз. Ылдам чыгарып, эсептөөнү баштайбыз. Математика сабагына ким даяр болсо, китеп дептерибизди алып чыгып, бүгүнкү числону жазабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз көп орунду санды 3 орунду санга көбөйтүү. Сабагыбыздын максаты көп орунду санды 3 орунду санга көбөйтүү эрежелерин түшүнөсүңөр. Жаңы теманы түшүнүп, мисал маселелерди өз алдынча чыгара аласыңар. 3-чү, шамдагайлыкка, тапкычтыкка, эмгекчил болууга багыт аласыңар. Балдар, азыр жаңы мен тарткан видеону көрүп, сабакты түшүнүүгө аракет кылгыла. Биз бүгүн көп орунду санды 3 орунду санга көбөйтүү эрежесин үйрөнөбүз. Ал үчүн бирдиктин астына бирдикти, ондуктун астына ондукту жазып алабыз. 7 женде 5 35, 5 түшүп 3 көңүлдө. 7 женде 4 28, көңүлдөгү 3 менен 31, 1 түшүп 3 көңүлдө. 7 женде 6 42, көңүлдөгү 3 менен 45, 5 түшүп 4 көңүлдө. 7 женде 1 7, көңүлдөгү менен 11. Балдар, биз биринчи толук эмес көбөйтүндүүнү аткарып алдык. 11515 саны биринчи толук эмес көбөйтүндүү. Эми ондук менен көбөйтөрдү сол тарапка бир орунга жылып жазабыз. 3 женде 5 15, 5 түшүп 1 көңүлдө. 3 женде 4 12, көңүлдөгү менен 13, 3 түшүп 1 көңүлдө. 3 женде 6 18, көңүлдөгү менен 19, 9 түшүп 1 көңүлдө. 3 женде 1 3, көңүлдөгү менен 4. 4935 саны экинчи толук эмес көбөйтүндүү балдар. Эми биз 2 бул жүздүк, бирдик, ондук, жүздүк. Жүздүк менен көбөйтөрдө дагы бир орунга солго жылып жазабыз. Жүздүктүн астына жазабыз. Мына бирдик, ондук, жүздүк. Бул жүздүк менен көбөйтүп атабыз. Дагы бир орунга солго жылат экенбиз. 2 женде 5 10, 0 түшүп 1 көңүлдө. 2 женде 4 8, көңүлдөгү менен 9. 2 женде 6 12, 2 түшүп 1 көңүлдө. 2 женде 1 2, көңүлдөгү менен 3. Биз балдар 3-чү толук эмес көбөйтүндү 3290 экенин көрдүк. Эми кошуу амалын аткарабыз. 3 толук эмес көбөйтүндүнү кошобуз. 5 өзү түшөт. 5ке 1 кошсок 6. 5ке 3 кошсок 8. 9га 9 кошсок 18, бирөө менен 19, 9 түшүп 1 көңүлдө. 4 5, 6 7, көңүлдөгү менен 8. 3 өзү түшөт. Демек 389865 саны көбөйтүндүү болуп саналды. Биздин жообубуз ушундай. Кымбаттуу окуучуларым, жаңы теманы түшүнгөн болсоңор, физ минутка жасап алалы. На огромном небе звезд невидимо. Посмотри на мир наш удивительный. Это наше небо, наша родина. По вселенной мы не посторонние. Мы растем, мы движемся стремительно. Мы отслеживаем все события. Мы исследователи и романтики. Скоро будем покорять галактики. Мир удивительный сохраним. Знаем мы, это нас ждет. Ну а пока мы ночью не спим. Демек балдар, жаңы теманы түшүнгөн болсоңор, номер 602-де көбөйтүүнү толук түшүндүрүү менен аткар 4 мисалды жазып алабыз. Бирдиктин астына бирдикти, ондуктун астына ондукту жазып алуу менен 3 орунду санга көбөйтүү эрежесин эстеп, толук эмес көбөйтүндүүлөрдү аныктап, жыйынтыгында
Биз тапкан көбөйтүндүлөрдү кошуп эсептейбиз. Өз алдынча чыгаргыла. Номери 603 мисалды окуйбуз балдар. К кошулган 17 кошулган К кошулган 6 туюнтмасынын К барабар 25 болгондогу маанисин эсептейбиз. К барабар 26 болгондогу мааниси канчага өзгөрөт? Андан кийин 604 мисалды өз алдыңарча чыгаргыла. Номери 605-те 5200 санынын 100дөн 1 үлүшүн, 100дөн 2 үлүшүн, 100дөн 3 үлүшүн таап салыштырабыз. Үй тапшырма номери 606 мисал. Сак саламатта тургула, көңүл бурганыңарга чоң рахмат.